Саламатсыздарбы, апалар? Бүгүн сабакта энелердин түрлөрү боюнча сөз кылмакчыбыз. Өткөнгү сабакта сиздер менен балдарыңыздарды буга чейин кандай тарбия бердиңиздер эле, жетишерлик сүйүү, көңүл буруу болуп атабы? Ошол жөнүндө сөз болду эле. Эмне үчүн бүгүнкү сабакта сүйүү албаган энелердин түрлөрү жана алардын кыздары кандай болуп калышат деген теманы көтөрүп чыктым. Демек, биз балдарыбызга жетишерлик сүйүү, мээрим бербесек, анын натыйжасы, акыбети кандай боло тургандыгы жөнүндө сөз болмокчу. Көрсө, сүйүү албаган энелер, алардын кыздары өзгөчө уул балдарына караганда кыздарына көбүрөөк таасир эте тургандыгы, ал кыздар өздөрүнүн балдарына дагы ошондой тарбия бере тургандыгы жөнүндө психолог окумуштуулар атайын эксперименттен өтүп далилдешиптир. Мисалы үчүн, эмне үчүн тарбия маселесинде апаларга басым жасашат да, бүт данышмандар дагы, энелер мектеби деп бүтүндөй баягы коомчулук дагы, же болбосо окумуштуулар дагы энелерге басым жасайт. Анткени тарбияда эненин абалы балдарына 90% таасир эте тургандыктан, эне эң биринчи үлгү катары, же болбосо өзүнүн психикалык абалы менен, өзүнүн мамилеси менен, өзүнүн тарбиясы менен баласынын жашоосуна түздөн түз таасир эте тургандыгы аныкталыптыр. Өзгөчө энелердин мамилеси кыз баласынын жеке жашоодо бактылуу болушу, сүйүктүү жар, мээримдүү эне, татынакай, жагымдуу курбу болуусуна, жеке жашоосунда рахаттанып жашоосу түздөн түз апасынын берген программасы дейбизби, апасынын көргөн тарбиясы дейбизби, ошого жараша боло тургандыгы аныкталыптыр. Ошондуктан сиздер буга чейинки балаңыздарга берген тарбияңыздарды диагноз кылып, жанагы дөңгөлөктөр менен аныктап көрдүңүздөр. Эми ошол боюнча иштейбиз. Бүгүн эгерде ошол дөңгөлөктөрдү толуктабасак, сүйүү, мээрим бербесек, анын акыбети кандай болуп калышы мүмкүн, кандай жыйынтыктарга алып бара тургандыгы жөнүндө бир аз маалымат бермекчимин. Апалардын түрлөрү, ыраазы болбогон апалар. Булар болжолдуу, шарттуу түрдө бөлүштүрүлөр. Сиздер өзүңүздөр балким ушул бүгүнкү сабакта 1, 2, 3, 4, 5, кыскасы 5-6 түрдөгү апалардын типтери жөнүндө сабак берилет. Сиздер кайсы бирине жакыныраак, окшошураак экениңиздерге өзүңүздөр анализде баа бересиздер. Бирок 100% окшош болот деп айтпаймын. Кайсы бир канчалык бир көрсөткүч менен, канчалык бир деңгээлде сиз өзүңүз кайсы топко кире турганыңызды байкап көрүңүз. Эгер бул топко кирбеген болсоңуз, анда мен сизди куттуктайм, эң сонун. Эгерде бул топтун кайсы бирине кире турган болгон болсоңуз, анда өз үстүңүздөн иштеңиз деп айтар элем. Так, ыраазы болбогон апалар кандай? Булар эч качан балдарынын ийгиликтерине ыраазы болушпайт. Булар мактоо дегенди билишпейт. Балдары канчалык аракеттенип, үй жумуштарына жардам берип, же болбосо сабактарда, мектепте ийгиликке жетсе, бул кадимки нерсе. Ушундай болушу керек деп кадимкидей кабыл алат дагы, эч кандай балдарына эмоция, сүйүү, мээрим, кубануу тартуулашпайт. Дагы ийгиликке жетиш деп балдарынан талап кыла берет. Мындайча айтканда, баласынын жөндөмү барбы, колунан келеби, келбейби, ага маани бербей эле дагы деп баласын мындайча айтканда давить этип талап кыла берет экен. Мындай апалардын кыздары уул балдары деле сөзсүз түрдө, бирок көбүрөөк таасир, мына кыздар сезимтал болгондуктан көбүрөөк кыздарга таасир этет экен. Ошентсе дагы уул балдарына деле сөзсүз түрдө 70%, 80, 90%, 70-80 деп айтайын, 70-80% деле уул балдарга таасир этет. Өзгөчө кыз балдарга 90-100% таасир этет экен. Уул балдарга 60-70 деп эле коеюнчу. Уул балдарга 60-70%га чейин таасир этсе, энелердин психикалык абалы, кыз балдарга 80-90%га чейин апасынын программасы кыз балдарда калыптанып калат экен. Ошол демек ыраазы болбогон апалар кыздарына ыраазы болбосо, мактоону билбесе, канааттанбаса, кыздары
дайыма өзүнө өзү канааттанбай, өзүнүн ийгиликтерине ыраазы болбой, канчалык ийгиликке жаратса дагы, канчалык жакшы жетишкендиктерге жетсе дагы өзүнө өзүн баалабай, өзүн сүйө албай, дагы деп өзүнөн өзү талап кылып жүрө бере турган ички бактысыздык абалды жаратат экен. Натыйжада мындай кыздар кандай күйөөгө чыгышат, кандай күйөөгө туш болот? Дал ушул апасы сыяктуу күйөөлөргө туш келип, апасы дагы бул кыздарга мисалы үчүн үй жумуштарын кылса, мисалы үчүн ар бир иштерине күйөөсү дагы канааттанбай, дагы деп талап кылып, жактырбай, мисалы үчүн тамагы бир күн туздуу болуп калган болсо, ошончо таттуу тамактарын бирин да мактоону билбейт дагы, бир күн эле туздуу болуп калса, ошону айтып, айыптап, күнөөлөп, кудум эле апасынын функциясын күйөөлөрү аткарып калган турмушка чыгып калышат экен. Демек, биз балдарыбыз өзүбүзгө өзүбүз ыраазы болгондо и балдарыбызга дагы ыраазы болгондо фокусту вниманияны жакшы жактарга көңүл буруп, мактаганды, канааттанганды, шүгүр айтканды жашообузга алып келишибиз зарыл экен.